Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, "Эй, ушундай бир заман келет. Кийимчен жылаңач аялды көрөсүң" дегенде, элдин баары тоболгон, "Я Алла, я Расулуллах, кантип ушундай болсун" деп. "Ушундай да болобу" деп. Анан пайгамбарыбыз андан да жаман болот. "Эй, урматтуулар, кийимчен жылаңач аял болот" деген. Ошо мына азыр тор кийим кийип, жип жылаңач дене көрүнүп жүрү мына. Же бүт денеси мындай үзүндү кийип алган, үзүндү. Анан кечен жана Лопес деп атат го, Лопес эме шим эмес. Ремендер тагылган жана куюшкандарды. Дене жылаңач денесине куюшкандар тагылган. Ошону элдин баары жана мен айттым го, жана 23 миң киши көрүптү деп. Жана Алматыдан 23 миң киши көрүптү. Ошонун 5 миң бискилер барыптыр. Ол кийим жок. Урматтуулар, азыр ушундай бир мода бар. Аялдардын шим десең шим эмес, ремендер мындай. Үзүлгөн ремен. А эме жылаңач. Жана эмелерин жаап койгон. Өзүн жанагы зара ауыша турган жерлерин. Калган бир ачык. Ачеке ушул курун кайсыл жактан көрүп жатат дейт. Курун урматтуулар интернеттен көрүнөт баары курларды кийип жүргөн. Азыр мындай урматтуулар көзүңдү жумсаң көрүнө турган кол азыр. Бүт жерде, мына автобустарда, башка жерде өзүңөр көрөтпү, жанагы минивкалар, турусучан жүрө көчөдө бүт баары. Анан эми көзүмдү мынтип жаап жүрөсүзбү? Көрүнөт атпайбы бүт жерде? Интернеттин баары көрүнөт. Мен айткан, жана Лопестин эмесин көргөзөт, анан 25 миң киши барып дейт да. Билет $300, $30 миң сом экен примерно. Аны мен айтам, урматтуулар, 30 миң сомду атаңарга бербесиңер болбойбу? Апаңарга берсеңер болбойбу? Апаңарга кийим алып берсеңер болбойбу? 30 миң сомго. Ошолорго көмүр алып бербейсиңерби? Алдагы жетимчилерге берсеңер болбойбу? Эмне бардыңар эми ошол жака? Ошо бир адепсиз, бир Америкадан келген бир кемпирдин көчөнүн аңдып эмне бардыңар эми ошол жака? Эмне деген адеп?